Досторуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, алар менен катташып турасызбы? Чогулуп аш деген нерсе сиздерде барбы? Деги эле дос деген өзү кандай болуш керек? Дос деген жакшылыкта, жамандыкта чогуу болгон дос болот. Жакшылыкта чогуу болуп, жамандыкта болбогон бул дос эмес, бул жөн эле жанагыда жүргөн адамдар болот. Менин досторум көп, ар түрдүү. Кээ бир досторубуз бар, алар менен дээрлик интернет аркылуу, телефон аркылуу катташабыз. Мисалы үчүн Талгат Бей досубуз бар. Ал киши менен дайыма айтабыз, ошол эме деп, иншалла жаннатка барганда мындай зыяратка барабыз, 500 жылга, 1000 жылга деп сүйлөшүп, тамашалашып, бирок ушунчалык деңгээлде сыйлашып турабыз. Пегас компания Кыргызстанга алып келген, ошону иштетип аткан азамат, кыргыздын мырза жигиттеринин бири. Анан Тойгон Ажы деген досубуз бар, Асан Ажы деген достор менен булар менен дээрлик ар бир күнү чогуубуз. Мисалы үчүн талкуулайбыз мамлекеттин тагдырын, мамлекеттеги бардык элдер сыяктуу эле ошол жанагыдай бизде эмне болуп атат, кадр маселесинде кандай мүчүлүштүктөр бар, кантсек жакшы болот. Ошондой эле президентибиздин мындай бир кээде жалгыз болуп калгандагысы өтө аракет кылса дагы, мындай көмөк, мындай бир адамдар жакшы жардам бербей атканда таасир калтыргандыгы, ага дуба кылабыз. Андан сырткары мына окуп жүргөндө студент болгон досторум бар, алар менен алыстан катташып байланышып турабыз. Анан бирок дайым аш жей турган, ушинтип ушундай жума сайын, ай сайын жейбиз деген сөз жок. Кээде биз бир чыны кофе менен деле достукту өтөп коебуз, урматтуу бир туугандар. Ошондон андан сырткары классташ досторум бар. Эрмат деген досум мына Жалал Абадтан катташып турабыз. Андан сырткары Кубат деген досум бар, айылда үй салып атат. Барганда ошол мындай бир кирпич көтөрүп бербесем дагы айтып, мындай кыл, тигиндей кыл, бияка даараткана сал деп акыл үйрөткөнгө жарап турам. Андан сырткары мына Арабияда чогуу окуган досторубуз бар, Ахмат Абдулкайым бар. Ошол бүткүл дүйнөлүк ислам лигасында иштейт. Аны менен илимий маселеде көбүрөөк кеңешип турабыз. Андан сырткары дагы көптөгөн досторубуз бар. Бакыт мырзаны айтсам болот, бул адам банкир. Андан сырткары Махмуд мырзаны айтсам болот, бул адам илгери спецназ иштеген, азыркы учурда соодагер. Асанбайды айтсам болот. Айтор Сүйүн Ажы мына Москвада менин досум бар. Ал ошо биздин өкүл, урматтуу бир туугандар. Эми досторум көп, алардын баарынын атын айтсам, анда мына сабак достордун аты менен кетип калып, мен силерге кыянат кылып койгом. Ошондуктан аны узатпай эле коеюн, бирок Кудайга миң мертебе шүгүр. Анан достук, урматтуу бир туугандар, чындыкты бетке айтып жардам берген дос болуш керек. Анан сеники туура дей берсе эле ал достукка туура келбейт, урматтуу бир туугандар. Доктурлардан доктор Замир деген көркөм жигит досубуз бар. Ошол доктор Замирден сурап турабыз. Андан сырткары достук дегенде кээде жаш бирдей эмес, балким бир канча кичине болгон жаш досторубуз бар. Ага дос, ине дос дегендей. Анан ар бир ошол Кудайга жакын адамдын бардыгы менин досум деп мен эсептейм. Эгерде азыр айтам, досторумдун акылларына кирип, акылларын толук бере албай калсам, азыр мына Кудай астында, жалпы журттун астында мен кечирим сурайм. Анткени мен деле инсан, пендемин, кээде кемчилик кетирип коюшум толук түрдө мүмкүн, бирок ниетим иншалла дайыма кенен, ачык, эч кимге жамандык каалабайм. Мен бул